На самом деле они должны включаться. Санариптик технологияларды өздөштүрүү жана жайылтуу жолу менен мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү натыйжалуу пайдаланууга болот. Президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин чечимдерин ишке ашыруу боюнча санариптик трансформациялоо концепциясын ишке ашырууну тездетүү тууралуу байма-бай айтып келет. Бүгүндө өлкө башчы санариптик форматта жарандарга кызмат көрсөтүү, аны менен бирге санариптин негизинде экономиканы өнүктүрүү маселесин кабыргасынан койду. Деятельности нашего госпредприятия Центра электронного взаимодействия. Бир жылдык убакытта биз канчалык деңгээлде көтөрүлө алдык. Бир жыл мурда 15 гана орган түндүк системасына толук туташкан болсо, учурда жалпы 60 мамлекеттик орган катталып, бири-бири менен электрондук маалыматтарды берип, иш жүргүзүүдө. Албетте баары автоматтык түрдө эле туташа калбайт. Буга маалымат бири-бирине берилүүдө кечигиши мүмкүн. Негизги көрсөткүч мамлекеттик органдардын буга алмашылып жаткандыгында. Государственных органов, которые обмениваются данными по түндүку. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоевдин айтымында учурда бардык мамлекеттик органдар түндүк системасына туташып жатат. Анын ичинен 24 мамлекеттик орган электрондук форматта документтик иштерди жүргүзүп, маалымат алмашууда. Акыркы айдын жыйынтыгында 1 миллион 900 миңге жакын электрондук форматта кызматташтык аракети ишке ашкан. Электрондук форматтагы мобилдик тиркеме боюнча да иштер алдыга жылды. Министрликтин арасында 189 электрондук кызматын иштеп чыгуу башкы максат болуп турат. Мындай ачык маселелер бар, көйгөйлүү маселелер бар. Бул биринчиден болсо мыйзамдык база, ошол жерде тиешелүү укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана аны бекитүү. Андан тышкары болсо, бул ошол кызматтарды көрсөтүү процесстерин карап чыгуу, анализдөө жана аны оптимизация кылуу жана электрондук форматка өткөзүү. Азыркы убакытта бул багытында сиздерге маалым болгондой, премьер-министрдин чечими менен жанагы мамлекеттик IT ишканалардын дагы оптимизаштыруу жүрүп, ал жерде 2 жаңы жанагы IT компания түзүлдү. Алар ушул багытта негизинен иш алып барышат. Анан жылдын аягына чейин албетте биз муну бүтүргөнгө аракет кылабыз. Санариптештирүү кошумча жумуш орундарын түзөт. Бул экономиканын өнүгүүсүндө жаңы жол картасы. Жакшы жетишкендиктердин эшигин ачары айтылат. Долбоор демилгечилеринин пикиринде Кыргызстан 2040 жылга чейин акылдуу технологияларды, системаларды колдонгон, ишкерлерге жана жарандарга сапаттуу кызматтарды көрсөткөн, потенциалы жогору өлкө болушу керек. Серепчилердин баамында учурда долбоордун толук ишке ашышында жетиштүү адистердин жоктугу себеп болууда. Жаңы ГПО болобу же азыркы иштеп жаткан мисалы үчүн коопсуздук суроолору боюнча, санарип коопсуздук суроолору боюнча башка суроолор болобу, кайсыл адистер ошол ишти алып бара алат. Анан кийин ал адистерде жанагы маянасы чоңураак ошол ошентип иш шарттарын түзүп бериш керек да. Анан кийин ошону жасай алабыз деген мындай орчундуу суроолор турат. Эскерте кетсек, 2019-2023 жылдарга карата Кыргызстанды санариптик трансформациялоо, компьютерлештирүү, интернеттештирүү жана маалыматтык коммуникациялык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча чечимдер кабыл алынган. Анын ичинде мамлекеттик органдарды санариптик кызмат көрсөтүүгө өткөрүү максаты да каралган. Алардын эң алгачкы жыйынтыктарынын бири Коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабы ишке ашкан. Айтунук Султанова, Бакыт Кошалиев, 5 канал.